Замир Казакбаев кимдир бирөөнүн баласы, бир тууганы, кошунасы, теңтишу же айылдашы баратат. Биз жек көргөн система менен эч кимдин көңүлү мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору турбашы керек. Бул тандоонун маданияты. Айтыш керек, мен сага добушумду берүүгө даярмын, бирок элдин жыргалчылыгы үчүн сатылгым келбей турат деп. Кеп добушту 1000 же 2000 сомго сатууда эмес, кеп таанышың, чөөлөр менен баратканын көрүп туруп добушуңду берүүдө деп жазат Замир Казакбаев. Өмүрбек Субаналиев: таза шайлоо болсо Алмазбек Атамбаев азыркы тапта түрмөдө отурбайт болчу. 7 сентябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Өмүрбек Субаналиев партиянын колдоочуларына чыгып сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө БШК мыйзам бузуп партияны шайлоодон четтеткенин билдирди. Таза шайлоо болмоюнча өлкө оңолбойт. Азыркы тапта таза эмес шайлоону өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бербөө керек. Бир эле мисал, Атамбаев да убагында таза шайлоо өткөрсөм болмок деп өкүнүп жатат. Тартипти сактап, провокацияларга алдырбай колдоп туруңуздар, деди Субаналиев. Сыймык Бейшекеев: ойлон кыргыз, ойгон эми, мен болсо бюллетендеги баарына каршы деген жерин тандадым, келечекке кедергим тийбесин. Ойлон кыргыз, ойгон эми, мен болсо бюллетендеги баарына каршы деген жерин тандадым, келечекке кедергим тийбесин. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев Instagram баракчасында билдирди. Бир ай бою гүлдөтөбүз, кыйратабыз, биз менен гана силердин келечек түптөлөт деген кесмелер армиясы айтылып, калп токуучу комбинаттар дүрүлдөп ишке кирди. Эгер жалдырап дагы деле алардын оозун карап башыбызды ийкей берсек, анда иштин бүткөнү, шорго малынганыбыз болор. Ойлон кыргыз, ойгон эми, мен болсо бюллетендеги баарына каршы деген жерин тандадым, келечекке кедергим тийбесин, деди ал. Ошондой эле ырчы Бейшекеев шайлоо тууралуу ырсаптарын жазып калтырган. Шайлоо, шайлоо, шардана шайлоо болор, шапар тепкен ооз мурунду майлоо болор. Сунушталган долбоорлорун угуп турсаң, суу самырдай уч кыйырсыз жайлоо болор. Бүгүн туура чечим кылып ойлонбосок, бүктөп кайрып колу бутуң байлоо болор. БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакырылды. Бул тууралуу ал бүгүн 8 сентябрда Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 186-беренеси боюнча суракка чакырылдым. Facebook социалдык тармагындагы баракчамдагы билдирүү үчүн үстүбүздөгү жылдын май айында Абдрахманов аттуу жаран мага каршы арыз жазганын айтышты. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Жай мезгили бою унчукпай отурушуп, эми шайлоонун убагында суракка алууну чечишти. Мен муну тараптардын бирин каттоодон баш тартууга каршы позициям менен байланыштыргым келбейт. Бирок мурдагы күнү мен электрондук поштам бузулуп, ошол эле партияны каттоо боюнча чечимдин долбоору ошол жерден жоголуп кеткен. Ал эми 2-4 сентябрь күндөрү мени сүрөткө тартып коштоп жүргөндөрдү байкадым. Кокустуктар өтө эле көп болуп жатабы, деп жазган Кайрат Осмоналиев. Айгүл Чалова: кызым экөөбүздү кантип таштадың? Белгилүү эстрада ырчысы Айгүл Чалова жолдошунун башкага үйлөнгөндүгүн Instagram баракчасына жазды. Биздин атабыз үйлөндү, бизди таштап кантип бирөө менен бактылуу болууну каалады экен. Кантип кызым экөөбүздү кыйдың? Кызыма боорум ооруйт, сени кандай жакшы көрөт, аталап оозунан түшүрбөйт. Аюуда болсо мамалагын таштабайт, аюучалык жок экенсиң. Балким чечкиндүү болгонуңда кызым атасыз калбайт эле. Билем бузуклардын сөзүнөн чыга албадың. Бузуклар үчүн чара болсо жакшы болмок, деп жазат ал. Жөөгүлүк Азамат Нуржанов Москвада баланы уурдоодон сактап калды. Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча курама командасынын мурдагы мүчөсү Азамат Нуржанов Москва шаарында тамаша торго түштү. Ал жаш баланы уурдоо аракетин токтотуп калды. Орусиялык белгилүү блогер Михаил Литвин сценарий боюнча көчөдө өтүп бараткан жарандардан кичинекей баланы убактылуу карап турууусун өтүнөт. Алаңгыча чоң кара түстөгү жол тандабас менен адамдар келип жаш баланы уурдоого аракет кылат. Кыргызстандык Азамат Нуржанов спорттук өндүмдөрүн колдонуп жаш баланы куткарып калат. Учурда видео орусиялык интернет айдыңында эң көп талкууланууда. Азамат Нуржанов 2019 жылы Кыргызстандын жеңил атлетчилер курама командасында машыккан. Учурда Орусияда иштейт. Ырчы Анжелика онлайн сабакка катыша албай жаткан 16 окуучуга смартфондорду белек кылды. Ырчы Анжелика онлайн сабакка катыша албай жаткан окуучуларга акысыз смартфондорду берди. Бул тууралуу ырчынын соц тармактагы баракчасына жарыяланган маалыматка шилтеме берип, Барометр жазды.
Маалыматта онлайн окууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жаткан 16 мектеп окуучусуна телефондор берилгени айтылат. Бул билдирүү көптөгөн соц тармактын колдоочуларынын алкышын арзыды. Кээ бирөөлөрү Анжеликаны депутаттар кылбаган жумуштарды жасап жатасың деп батасын беришти. Кыздарыңыздын маңдайында аман болуңуз, сиздей адамдар көп болсун, канча баланын көңүлүн көтөрүп жатасыз деген комментарийлерди калтырышууда. Ага утурлай эле соц тармак аркылуу Анжеликадан жардам сурап кайрылган билдирүүлөр да келип турат. Бул кайрымдуулукка башка сулуулук тармактарды иштеткен айымдар жана шоу-бизнес өкүлдөрү да кошулат. Дагы да болсо балдардын кубанычына себепкер болуп, белектерди берип турабыз, деди Анжелика. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы мурдагы мамлекеттик жан сакчысы Канат Сагынбаевдин кайрылуусу. Менин түрмөдө жатканымды азыркы бийликтин үй бүлөлүк кландык криминалдык режиминин себеби деп түшүнүп, мага азыркы күнгө чейин моралдык жактан колдоо көрсөтүп келе жаткан тууган жакын санаалаштарыма, жердештериме жана жалпы мекендештериме ыраазычылык билдирем. Сиздердин ар бириңердин колдооңор мага күч-кубат берип, бийликтин кысымына сынып калбай бекем туруштук берүүгө себеп болууда. Сиздерге кайрылуумдун себеби Жээнбековдор менен Матраимовдордун партиясы болгон Биримдик Мекеним Кыргызстан жана башка өзүңүздөр жакшы билген ушул сыяктуу партияларга кол топтоп берип, алардын элдин эсебинен жеген арам акчасына азгырылып, ал аз келгенси башкаларды да арам жолго түртүп, жүгүрүп иштеп жүргөн тууган санаалаштарым болсо, мындан ары мага жан тартып, мен үчүн калп эле сарсанаа болбой эле койгула демекчимин. Эгер ошончолук эле алардын арам акчасына муктаж болсоңор, мени өзүңөрдүн катарыңардан чийип коюп, ошол партияларга жүгүрө бергиле. Жалпы мекендештеримди акчага сатылбоого жана сабатсыздардын кайра бийликке келишине себепчи болбоого чакырам. Сөз ээсин табат. Канат Сагынбаев. Назира Айтбекова: демиккен таз демиңди бас болуп, облом менен бүтпөсө болду. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова интернет айдыңындагы саясий үгүт иштери тууралуу билдирүү жазып чыкты. Интернетке кирсең, саясат буркурайт го, ар ким өзүнүн таанышын мактап, күкүктөр күн тийген жерде, жылуу жумшак отуруп алып, күн келип аткан жерди карап алып, не бир кооз мукам сайрашып, алдын жумшактап беришип, жөн эле акча алгандар акчасын актап маңдай тер менен айтор кайнап атат. Карапайым калк тигил жакка өтүп кетсең, карааныңа зар кыласың, куйругуңду карматпай. Андан көрө кылгың келчү жакшылыкты эми кылып кал. Айылыбызга тигине муну салып бер, чөнтөктүн камын көр деп атышкан экен. 30 жылдан бери үмүттөрүн тебелей берип, кыскасы карапайым калк күздүн камы менен. Алар менен иши да жок. Балыктарга бир сындырым токоч ыргытсаң, укмуш кайнагандай интернет эле кайнап жатат. Жөнөкөй элден сурасаң, андан башка иш көп, барбайм, баарына каршы, ким жыргатмак эле дегендер. Ындыны өчүк баарынан. Биз деле колдоно береби? Биз деле колдонуп калалы дешет. Интернеттегилер эле өзүбүзгө өзүбүз концерт коюп жыргап атабызбы бейм? Жыйынтык кандай болду экен? Демиккен таз демиңди бас болуп, облом менен бүтпөсө болду. Эмнегедир күтүлбөгөн жыйынтык чыкчуудай сезим деп алып баруучу ойлору менен бөлүштү. Партиялар кайсы күнү ким менен теледебатка чыгат? Убакыт сааты. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар кайсы күндөрү теледебатка чыгарын айтты. Билдирмеге ылайык, дебаттар 28 сентябрда башталып, октябрдын ортосуна чейин уланат. Ага партия лидерлери катышмакчы. КТРКдагы эфирдик убакыт сааты 20:00дөн 23:00гө чейин. 28 сентябрда дебатка чыкчу партиялар: Мекеним Кыргызстан, Социал-демократтар, Реформа, Ата мекен Ордо. 30 сентябрда дебатка чыкчу партиялар: Мекен ынтымагы, Бир бол, Ыйман нуру, Кыргызстан Республика. 2 октябрда теледебатка чыкчу партиялар: Мекенчил, Афганистан согушунун ардагерлеринин жана башка согуштук конфликттердин катышуучуларынын саясий партиясы, Чоң Казат, Замандаш, Биримдик. Буга чейин ар бир партия 7, 9, 11 сентябрда 10 мүнөттөн элге кайрылуу жасашат. Мындан сырткары 21, 23, 25 сентябрда аял талапкерлердин теледебаттары болот. Ал эми партиялардын жаш өкүлдөрүнүн дебаты 14, 16, 18 сентябрда өтмөкчү. Маалым болгондой, талапкерлер менен түз байланышта уюштурулат. Ал 7 сентябрдан 11 сентябрга чейин уюштурулат. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоо өлкөдө 4 октябрда өтмөкчү. Азырынча 15 партия каттоодон өттү.